Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде Күжүрмөн агрардык программасы. Аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Бүгүн биз багбанчылык тууралуу кеп кылабыз. Ал эми студиябыздын коноктору Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин төрагасы, жана ошондой эле Эргешев Алтынбек, Алмагро жоопкерчилиги чектелген коомунун техникалык директору. Assalamu алейкум, кош келиңиздер. Assalamu алейкум. Бүгүн мынакей жогоруда белгилегенде буюрса багбанчылык тууралуу кеп кылабыз. Анан алгач ушул багбанчылыктын, Абдулла мырза, сизден баштайын. Бүгүнкү Кыргызстандагы абалы кандай? Assalamu алейкум, радио угуучулар. Силерге рахмат. Бизди чакырып, ушул студияңарга ушул багбанчылык боюнча суроолорду берип, ошону элге жайылтам деп кылган аракеттериңерге Алла Таала береке берсин. Эми азыркы багбанчылык боюнча айтып кете турган болсок, азыркы багбанчылыктын абалы Кыргызстанда азыр анча жакшы эмес. Себеби дегенде бизде азыр өзүңүздөр билесиздер, дээрлик айыл чарбанын өзү ушунчалык кыйынчылыктарда турат. Кризис деп койсо болот. Бул ушундай учурда турабыз. Эгерде бизге жаныбыздагы мамлекеттерден азык оокаттар келбей кала турган болсо, биз кандай акыбалда абалда калабыз, ону бир Алла өзү билет. Мына ошого биз мына Борбор Азия багбандар биримдигин мына Алтынбек Эргешев иним экөөбүз ушу негиздеп, ушул башында эле бул ишти баштаганыбызга 5 жыл болуп калыптыр. Онун ичинен 3 жыл баягындай официалдуу регистрация болуп иштегенибизге уже 3-чү жылга барайт экен да. Эми Кудай шүгүр, азыр жаман эмес. Биздин айтып аткан насааттарыбыз элдерге сиңип атат. Багбанчылык эми ойгоно баштады. Абалы ушундай. Жаңы ойгонуп атат. Жакшы. Алтынбек мырза, мынакей Facebooktардан да көбүнчө ушул багбанчылык боюнча пропаганда кылып келесиздер да. Мисалы, чөптүн бул жагын могу чөптөр тоюмдуулугу күчтүү, калориясы күчтүү, бул бактарак жакшы, бул алма деп. Азыр Кыргызстандагы ушул мен алмалар тууралуу сурагым келип атат да сизденчи, багбанчылыктын бир бөлүгү катары. Анан өзүңүз дагы бир канча ушул изилдөөлөрдү жүргүзүп келатасыз. Ысык көлдүн алмасы Россияда брендке айланып калган. Анан Кыргызстанда канча алманын түрү бар? Анан биз алдыда жекелей ысык көл эмес, Кыргызстан бир алманын бренди катары таанылууга кандай мүмкүнчүлүктөр, анан шарттар бар? Эмнелерди кылышыбыз керек? Ассаламу алейкум, радио органдар, насихат радиосунун органдары. Мен негизи эле ушул багбанчылык жаатында мына биз Абдулла Ташиевич жогоруда айтып кеткендей, биз 4-5 жылдан бери иш алып барып келатабыз. Өзүбүз да ушу тармакты изилдөө боюнча ар кандай мамлекеттерден изилдөө жүргүзүп келатабыз да. Биз ушу Европа мамлекетинде болуп келдик. Ал жакта да барып, ушул багбанчылык негизинде. Негизи эле өзү агрардык тармак кандай өнүгөт, кантип өнүктүрсө болот, кандай технологияларды алып келиш керек, кандай инновациялар жасаш керек деген максатта биз ушул багбанчылыкты изилдөөдүн негизинде биз тиянакка келдик да. Бүгүнкү күндө биздин эски жанагы ата технологиядагы багбанчылык менен өнүгүп кете алабызбы же өнүгүп кете албайбызбы деген бизде суроо туулду дагы. Ошол негизинде жооп катарында биз ошол кандайдыр бир тармакты, жаңы тармакты ачыш үчүн же бир жаңы тармак жасаш үчүн бир эски тармакка бул альтернатива катарында бир тармак болуш керек да. Биз ошонун негизинде бул ыргалдуу багбанчылык деген жаңы технологияны көрүп, ошол боюнча баягы уникат этип үйрөнүп келдик. Жер жерлеринде барып көрүп, ошол тармактар боюнча биз багбанчылыкты көтөрсө болот деген тиянакка келип, ошол негизинде бүгүнкү күндө биз ошол ыргалдуу багбанчылык боюнча, башкача айтканда интенсивдүү багбанчылык боюнча иштерди жасап атабыз да. Биз ошонун негизинде элдерге кантип таркатабыз деген бизде идеянын негизинде биз Борбор Азия багбандар биримдиги деген атайын биримдикти түптөп, ошонун негизинде элдерди ошол жерге каттап, биз бул жерде биринчиден маалымат берүү, экинчиден ошого ылайыктуу кеп кеңештерди берүү максатында ушу тармакты түптөп түздөдүк да. Ошол менен биргеликте эле ошону жасоо технологиясын, ошол менен биргеликте эле аны кандай кылып карайт программасынан бери иштеп чыктык да. Биз ошол тармактарда бүгүнкү күндө иш алып барып келатабыз. Кеп кеңештерди берип деп атпайсызбы? Анан мисалы
белгилүү бир пландар болот болуш керек. Канча кишиге, кайсы аймактагыларга, анан канча убакытта бир кеңештер берип атасың. Азыркы күндө ушул багбанчылык менен алектенип, ушул сиздер менен биргеликте иштешкен канча багбан бар? Улак айтып койсоңуз. Азыр бизден общий бардык ошол Telegram, Facebook группаларыбызда бир 50 000 кишинин тегерегиндей кишилерге ошол айыл чарба боюнча текшиле насаат кеңештерибиз айтып келип жатабыз. Бул жерде бир гана ошол багбанчылык эмес. Багбанчылыкты дагы жасаш үчүн мал багуучулар менен дагы биз ынтымакта жашашыбыз керек да. Мисалы үчүн өзүңүз билесиз, азыр баг отургузсаң аны курчаш керек да. Айланасын тоспосоң, аны мал тебелеп кетет. Ошол эле учурда биз ошол малчыларга дагы биз акыл насаатыбызды айтып келе атабыз. Малды деген фермада багыш керек деп. Ошол бардыгын эсептеп көргөндө бир 50 000 кишиге насаат айтып атабыз. Анан жылыга былтыр барып келдик, бардык областтарга бардык, Таластан башкасына. Таласка келгенде пандемия өтө күчөп кетип, бара албай калдык. Кудай буйруса быйыл барабыз. Ошол Кыргызстанда 40 район болсо, адан сырткары дагы чоң шаарлар бардыгына Багдабад менен барабыз. Багдабад деген бул элди баг отургузууга үндөө. Насаат айтып, ошол жерде элди клубка чогултабыз. Же болбосо ошол айыл өкмөттүн баягындай жыйындар залына чогултуп атабыз. Каерден мүмкүнчүлүк болуп калса, чогултуп айтып жүрөбүз да. Былтыр ошол Лейлектин өзүндө эле 3 чогулуш кылдык да. Аркада бир чогулуш кылдык, Кулундуда бир кылдык, анан Исфананын өзүндө бир кылдык. Анан кийин эле Баткен, анан Кадамжай, Кызыл Кыя, ошентип анан Төмоюн, Нокат, Алай, Чоң Алай бардык райондорго барып келдик да. Ошол 4 Таластын 4 районуна келгенде, ошол пандемия күчөп кетип бара албай калдык да. Ошол арман болду биз үчүн. Кудай буйруса, быйыл ошол ден соолукту берип турса, мына 20-сынан январдан баштап дагы ошолдой баштайбыз. Ал жерде кандай суроолор болот? Ал жерде Абдулла Ташиевич, эмне себептен сиз мынау багындай сиз айтып жүргөн карлик, поликарлик дарактарды отургуз деп атасыз дейт. Биз ошого жооп беребиз. Эмне үчүн сиз мынандай сортту отургуз деп атасыз? Ошону мындай эме кылып бериңчи бизге талдап. Ага жооп беребиз. Эмне үчүн сиз мына багындай малды фермада бак деп атасыз? Ошонун экономический эмесин, обоснованиясын айтып бербейсизби бизге дейт. Биз ошону айтып беребиз да. Эгерде силер малды фермада баксаңыздар, мисалы үчүн бир айылда көп болсо бир 700 мал бар да. 700 малды деп, ошол жерде бир ошол айылда бир эң эле аз дегенде 150 же 200 гектар бак болот. Ошол жерге $400 000 акча жумшалып малдан тосулат да. Анан көрөктө ошол $400 000 ферма кылып туруп, ошол жерде мал бага турган болсо, бардыгына сүт да жетмек, эт да жетмек, бар жок болмок да. Анан кийин барды ордорду менен болуп туруп, ошол эле кезде бизде мына ошол айылдын жанында жайыт болуп жазылып калган жерлер бар. Ал жерлер өтө көп. Республика боюнча 1 300 000 гектар жер жайыт болуп жазылып калган да. Бирок ошол жерлерди биз сугат кылып туруп, ошол жерлерди биз бак кылып, ошол жерлерге биз мисалы үчүн дан эгиндерин эгип, ошол жерлерге биз мисалы үчүн тоют чөптөрүн отургузуп, биз малдарыбызды деген аябай сонун баксак болот. Бунун бардыгын иретке келтириш үчүн буга чоң бир реформа керек да. Мына ошол реформаны биз өзүбүздүн күчүбүз менен, эч ким, мисалы үчүн Алтынбек Эргечевди эч ким каржылабайт. Мына Абдулла Ташиевичти дагы эч ким каржылабайт. Биз өзүбүздүн мына семейный бюджеттен ажыратып, ушул тапкан тыйыныбыздан ажыратып, бактабат жасайбыз. Мисалы үчүн кээ бирки жерлерде мисалы үчүн чакырат. Келип мынаны көрүп бериңиз. Биз ошол багбандын көңүлүнөн өтпөйбүз. Мисалы үчүн 3 сотик жери болсо да биз ошону барып, мисалы үчүн мен өзүм Ошто болсом, алайдагы жерди барып көрүп бер десе, ошону барып көрүп келем да мен. Мына эми биздин негизги максатыбыз Кыргызстан жакшы жашаш керек да. Обязательно Кыргызстанды президент, премьер-министр же депутат
же дагы бир бай адам өзгөртпөш керек. Өзгөртө турган адам бул жүрөгүндө болот ол кишининчи өзгөртүү. Ошол кишилердин бирин мен деп өзүм эсептейм да. Ушундай. Рахмат. Кудайга шүгүр. Жакшы. Алтынбек мырза, мынакей биз Союздан бөлүнгөнүбүзгө көп деле боло элек. Анан ушул орустардын пропагандасы алардын кайсы бир деңгээлде биз үчүн мындай таңуулоосу десек да болобу? Көп нерсени ошондон алганбыз. Адабият болобу, маданият болобу, багбанчылык болобу, кайсы жагын албайлы. Анан сурайын дегеним, ушул орус тилинде аталып калган апорт жана башка сыяктуу бир канча алманын түрлөрү бар Кыргызстанда. Андан башка дагы Кыргызстандын шартына ыңгайы келген, өстүрүүгө мүмкүн болгон кайсыл дүйнөлүк бренддеги алмаларды өстүрүүнү сунуштайт элеңиз? Сиз жогоруда туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө биз ошол тег эле ушул СССР мамлекетинен, Союз мамлекетинен бери биз ушул тармактар боюнча ушул тармактарга жөнөп келе жатабыз да. Бизде Союз ушул тармакка жеткирген, ошол тармактын ошол технологиясы негизинде келе жатабыз да. Бирок Союз таркаганда уже 30 жылдын тегерек болуп калды. 30 жылдан бери биздин башка өзүнүн Россиядагы болгон бүгүнкү күндүн акыбалын билбейт экен, бирок биздин аграр тармак ошо 30 жыл бойдон токтоп калды да. Бизде эч кандай бир тармак технологиялык өнүгүүгө барган жокпуз. Бүгүнкү күндө башка мамлекеттер, мисалы Европа мамлекетин ала турган болсок, ошол эле Америка мамлекетин ала турган болсок, ошол эле Турция мамлекетин ала турган болсок, аларда баягы биотехнологиялык тармак аябай өнүгүп кеткен да. Ал жактарда өнүгүүлөр болуп, жылдан жылга өзүнүн жаңы инновациялык, жаңы технологиялык жолдорго киришип, булардын тармактары өнүккөн да. Ошол менен биргеликте эле ар кандай сортторду дагы булар ошол бүгүнкү күндө адамдын талабына керектүү сортторду дагы иштеп чыгып, ошол негизинде жасап келе жатат да. Ошо сиз айткан эле биздин эски СССРдин сортундагы алмалар, мисалы, ошол эле апорт дейбизби, семирянка дейбизби, же жанагы биздин превосход дейбизби, ошолордун эле бирок тарыхы терең. Ошол эл аралык деңгээлдеги алма сорттору бар экен да. Мисалы, Гренни Смит деген алмасы бул 1808-жылга таандык экен, а семирянка болсо андан берки жылдарга таандык болуп калат да. Бирок бул жерде дагы суроо туулат. Кайсыл алманын тарыхы терең, кайсы алма кайсы алмадан алынган, сорттон алынган. Анан ошол негизинде эле ошол баягы биздин эски сорттогу алмалар болгон сымал эле бизде дагы ошол сорттор болот экен. Мен буну практика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө айта алам. Мен буга чейин 2017-жылы өзүмдүн Өзгөн районунда, ошол булайсын өзүмдүн таламда атайын мен көчөттөр тигип көрдүм да, сортторду бир ошол испытание кылып көрөйүн, ошол сорттор тажрыйбаны өткөрүп көрөйүн деп. Бүгүнкү күндө 2017 тиккен багым 2018-жылы биринчи жылы түшүмгө кирди. 2018-жылы түшүмгө кирип, 2019-2020-жыл уже биз жанагы базарга чыгып баштадык да. Уже базарлыкта буну сатыкка чыгып, ал жер Киреше булактарына айланды да. Биздин өзү негизи эле Абдулла Ташевич экөөбүздүн максатыбыз дыйканчылыкты, айыл чарба тармагына дыйканчылык менен мал чарбачылыкты, фермерствону. Бүгүнкү күндө биз мындай элитный бир баягы Киреше булагын айландырсак деген максатыбыз бар да. Мейли 1 сотик жери болсун, мейли 1 гектар жери болсун, мейли 100 гектар жери болсун, алар ошол Киреше булагын айланса, бүгүнкү күндө биздин ошол элет элинин дагы, айыл элинин потенциалы өсөт да. Биз ошол тармакты бүгүнкү күндө пропагандалап, жайылтып, ушул жаңы технологияны сунуштап келе жатабыз. Жакшы. Абдулла мырза, мынакей этеден бери көбүнчө ушул бак тарак жөнүндө кеп кылып атабыз да. Анан социалдык тармактарда дагы ушул жазгандарыңыз көбүнчө бак таракка байланыштуу. Момча миллион гектарга эгишибиз керек, момча миллион бак тарак эгиш керек. Эмне үчүн бак тарак деген суроо жаралат да? Эмне үчүн бак тарак, багбанчылык деген? Эми буну пропаганда кылганымыз себеби биздин жерибиз ошого ыңгайлуу экен да. Мына мисалы үчүн биздеги мөмө жемиштер ушунчалык дамдуу да. Мына жаныбыздагы Өзбекстан мисалы үчүн өзүнүн алмасын жебейт, Россияга сатат. Туура, бизден алат. Бизден алып жейт ошолор. Нокоттун алмасы деп мисалы үчүн Алай деген базар бар. Өздөрүнүн алмасы мисалы үчүн 20 сом болсо, биздин алмабыз ошол жерде 200 сом сатылат. 10 эсе кымбат. Эмне үчүн дейсиз? Себеби дегенде биздин сууларыбыз мөңгүдөн барат. Биздин жерлерибиз өтө минералдашкан. Ошол себептен бизде мөмө жемиш жакшы болот. Мына бизде Кыргызстанда азыркы иштетип аткан жерлерибиз болсо, азыркы иштетип аткан 1 миллион 200 миң гектар жерди иштетип атабыз да азыр. 1 миллион 200 миң гектар, 300 миң гектар. Ошонун ичинен 600 миң гектары багара. Багара жерлерге
Бак кайрак жерлерге биз бара элекпиз даже. 30 жылдан бери ал жерге эч нерсе отургуза элекпиз. Анан баягы сугат жерибиз болсо 700 000 гектардын тең жарымынан көбүнө ошол жерге биз беде, экспорт, той чөптөрүн, көп жылдык чөптөрдү айдап таштаганбыз. Эффективно болгону 300 000 же 350 000 гектар жерди иштетип атабыз азыр. А бизде азыр потенциал бар. Эгерде биз бардыгыбыз жапа турмак, мен айткан баягы жаңгак, узак мөөнөт сактала турган бадам, мисте, анан сразу эле варенье кылып ала турган малина, ежемалина, крыжовник, брусника, морожка, анан кийин кара гелес деп коет багында. Варенье боло турган. Ошол өрүк, майда өрүктөр бар да. Ушулардын бардыгын айдап туруп биз варенье жасап, калганын кургатып, анан калганын мешокко салып, ушуларды жасап ала турган болсок, эгерде 1 миллион гектар жерге бак отургуза турган болсок, биз чистый киреше 10 миллиард доллар киреше кирип турат бизге. 1 миллион гектар отургузсак. А эгерде биз ошол жерге баягы мен айткан деградация болуп аткан 1 миллион 300 000 гектар жерди кошуп ала турган болсок, Кыргызстан Орто Азияны багат. Орто Азияны биз жөн эле багабыз. Азыр мисалы үчүн жумушчу баягындай орун ачса да, 4 орун, 20 орун, 30 орун, 400 орун, 500 орун ача турган болсо, чоң жетишкендик да. Эгерде биз ошол мен айткан 2 миллион гектар жерге 3 миллиард дарак отургузуп ала турган болсок, бизде 5 миллион киши жумуш менен камсыз болот. Даже 7ге чыккан бала менен 95ге чыккан кемпир да иштешке туура келип калат да. Бардыгыбыз иштеп калабыз. Жумушчу топ көп. Азыркыдай эме болбойт, баа саясатка убакыт болбойт. Бири-бирибизди чукуганы такыр убакыт болбойт. Бардыгыбыз эмне деген бакта иштеп калабыз. А бакта иштеген адамдын неси болот? Ден соолугу болот. Бакта иштеген адамдын неси болот? Ой пикирлери оңолот. Ой пикирлери оңолуп, витамин жеген кишиде оору болобу? Бизде больницалар өзүнөн өзү жабылып калат. Мына Союздун кезинде баарыбыз иштейт элек. Бир больницада, мисалы үчүн, барсаң 500-600 орундук больницада 50-60 киши жатчу эле да. Оору деген жок болчу эле. Азыр болсо бардыгыбыз дивандан түшпөй эле ызычуу бири-бирибизди жамандап, каралап отуруп, 30 жылдын ичинде оорунун баарын топтоп алдык ичибизге. А мына ушунун бардыгын чыгара турган мезгил келди. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ожирение деген өтө чоң оору болду биз үчүнчү. Ожирение менен бардык. А бакта 365 күн бакта иштеген адамда өзүндө кыпындай май болбойт анчы. Ал деген өтө здоровый и здравомыслящий киши болуп калат да. Ошон үчүн үндөп атам. Бул жерде бир гана байыш эмес. Бул жерде улутту тазалоо болот да. Кадимкидей улут тазаланып, нурланып, биз башкача болуп калабыз. Анан кийин бизде эң жаман эме ушул миграцияга барып, биздин балдарыбыз ошол жерде жүрөгү өлүп барайтат да. Ошол миграциянын кесепетинен бизде бардык оорулар чыгып атат. Себеби дегенде ошол киши миграцияга барган киши 24 саат жүрөгүндө ой менен жашайт. Биякта эмне болду, эртең эмне болот, кандай айлык болот, эмне болот. Бул деген миграцияда жүрүү деген бул азап, бул деген без приговора түрмө бул. Миграцияда жүрүү деген бул өтө азап. Мына мисалы үчүн өзүм жүрүп келгенмин. 6,5 жыл жүрүп келгенмин. Анын 5 жылы Казакстанда, 1,5 жылы Россияда жүрүп келгем. Мен билемин миграция эмне экенин. Бирок ошол эле кезде биз азыркы биздин мигранттар бизге жөнөтүп аткан акчаны шунчалык пайдаланышыбыз керек. Мен айтып атам го, келгиле туугандар, баарыбыз биригели дагы 7 дубанга 7 питомник коелу өзүбүздүн күчүбүз менен. Эгерде биз питомник кое турган болсок, ошол жерде мына Алтынбек иним айткан эң заманбап, эң күчтүү ооруларга туруштук бере ала турган сонун көчөттөр чыгат. И ошол көчөттөрдү азыр мисалы үчүн эң таза жакшы көчөт алып келем десең, ал деген 1000 сомдун ар жагында анын баасы. А средний орто качестводагыны Польшадан алып келе турган болсоң, анын баасы 5 евро. 5 евро. А биз ошол көчөттөрдү биз өзүбүз чыгара турган болсок, бизге 100 сомдон түшөт. 100 сомдон түшө турган болсо, 1 гектар жерге болгону 170 000 эле сом көчөткө акча коротобуз да. Азыр болсо бизне почти 9000 еврога жакын акча коротобуз да. Мисалы үчүн бул деген дыйкандын чөнтөгүнөн кетип атпайбы? А мына мен айтып атам да, ушул программага биздин мамлекет кайды жактан болсо дагы акча таап бериш керек да. Бул деген 35 миллион доллар 7 дубанга 7 көчөткана курабыз. Заманбап,
эң акыркы технологиядан эң сонун ошол эле Голландияда, ошол эле Италияда, ошол эле Польшадан чыккан көчөт чыгат. Эң сапаттуусу. Бардыгыбызга жетет. Анан экинчиси болсо, мына бизде баягы анча мынча жерлерге суу барбайт да. Ошол суу барбаган жерлерге биз 100дөн ашык буровой установка алып келишибиз керек, корейский. Анын баасы 5000 метр каза тургандары $300,000. 30 миллион доллар ого жумшасак 65 миллион доллар кетип атабы. Адан сырткары мына бизде Кыргызстанда 12 канал союз мезгилинде заложен болуп бирок казылбай калганда, ошого 65 миллион доллар жетет экен. 130 миллион ошол жакка кетип атабы. Адан калган дагы 70 миллион долларга биз мына Кыргызстандын 7 дубанына эмес 40 районго бирден училищенин базасында ошол жерде ушул айыл чарба техникум, университет, институт, академияларды ачышыбыз керек дагы. Ошол биз агрардык мамлекет болгондон кийин биз өзүбүздүн балдарды агрономияга ушундай такшалтып окутуш керек. Бул жерде мисалы үчүн азыр Скрябинада окутуп атат да, общий эле берип коет да, мындай. А бул жерде помидорду бирөө окусун, картошканы бирөө окусун, бирөө деген сабизди окусун, бирөө болсо капустаны окусун. И ошондой эле алма, өрүк, илес отдельный болуш керек булардын факультеттеричи. Бул деген бир эле мөмөнү жакшы мировой стандартка жеткириш үчүн өтө чоң адис болуш керек да. Азыр мисалы үчүн Кытайлар эмнени сурап атат бизден? Черешне сурап атат да, баткен гилес. Анын ичи кызыл болуш керек. Мындай жарганда кызылдай кан чыккандай болуп туруш керек да. Яна анын диаметри эң кичинеси 28 болуш керек. Ошону өстүрө турган адис керек биздечи. Азыр черешне өтө көп. Бирок мындай олордун мындай өзүнүн немеси бар, багындай. Размер чыгара турган. Ошого салсаң бардыгы түшүп кетет. Себеби дегенде аны багалбайт. Бакканда дагы анан кийин анын көчөтү начар. Ушу изначально келгенде эле ошол Могилевкага улап койгон баягыны. Могилевка деген бир дарак бар. Ошого улап койгондагы ошолдон чыккан түшүм өзү начар болуп калат да. Же заранга улап коет да. Ошон үчүн буга деген эң сонун таза лабораторияда инвентро лабораториясы менен куруп туруп питомникте ошол жерден эң сапаттуу жакшы тамырды чыгарып, анан ошонун үстүнө анан кийин эң культурный Регина, Кордия, Свитхарт, Саммит ошого окшогон сортторду прививать этип туруп, сонун мөмө чыгарып беришибиз керек да. А биздикилер айтат, мен алма отургузбайм, мен тигине отурсам эч ким албайт. Конечно албайт да. Өрүгүңдү карай. Өргүң деген бир бар жогу саксайып баягында моунда чотур басып турса ким алат аны? Алмаңды кара, алмаң болсо мындай өрүктөн бир аз эле чоңураак болуп турса ким алат аны? Тура? Алтынбек. Эгерде сен мисалы үчүн сортун дагы бар жогун келиштирип туруп, товарный эмеге чыгарып туруп, дамын да бере турган болсоң, сенин мөмө жемишиңе клиент мына өзүңдүн жаныңдагылардан чыгат да. Сиз азыр мынакей черешня тууралуу ошол чоң алчеми эме деп да коебуз, гиляс деп да коебуз, кайсыр диалектик тилде. Жакында эле жаңылтардан чыкты, миллион йенге сатылган эң жогорку сорттогу ошол гиляс болду депчи. Ошондой түрү Кыргызстанда барбы, же болбосо биз дагы ушул Япония сыяктуу ушундай өлкөлөрдөн алып келишибиз керекпи? Биз көчөттү бар жоктордон алып келип туруп, өзүбүздүн лабораторияда жасап алсак болот да. Биздин лабораторияга мисалы үчүн ошол эле мактаган жанагы гилястын бир эле жалбырагы керек. Ага жактан көчөт алып келбейбиз. Биз ошону лабораторияда өзүбүз жасап алабыз. Клоновый баягындай молекулярный клоновый вид менен чыгарып алабыз да. Мына инвентро лабораториядан чыккан көчөттөр эмнеси менен жакшы деп айтып атышат да. Мына өзүбүз улап койгондончу. Бул биринчиден ооруларга иммунитет өтө күчтүү экен да. Щитовка, парша, бактериальный ожог ошолорго иммунитет аябай жакшы экен да. Өзү түп нускасына караганда да аргындаштырганда. Эми бунун бардыгын лабораторияда өтө чоң адистер, биологтор жасайт. Бул деген ГМО эмес. Бул деген аргындаштыруу. Мисалы үчүн өрүктү өрүккө улайт. Ошентип жасап берет да. Бул деген таза, эч кандай исламий дин, биздин ислам динибизде буга эч кандай каршылык жок. Кыйыштырганы. Жакшы. Алтынбек мырза, мынакей азыр Кыргызстандын географиялык абалын ала турган болсок, мисалы Ош менен Баткендин басымдуу бөлүгү, Жалал Абадындагы кайсы бир бөлүгү ысык. Ал эми Нарын өтө суук болгон. Жалал Абаддын кайсы бир району
Анан Оштун дагы айрым райондору өтө суук келет. Ошонун эле катарында ысык көлүгү дагы. Кыргызстандын баардык шартына туура келген. Же ошол региондордун өзгөчөлүгүнө тиешелүү болгон, ошолорго мүнөздүү болгон, ошол жерде өсүп кете ала турган кандай бак-тарактарды сунуштайт элеңиз? Азыр эми бул жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө биз багбанчылыкты өнүктүрүп өстүрүш үчүн, аны үчүн биз ар бир региондун климаттык шартына жараша биз ошол культураларды сунушташыбыз керек да. Бул микроклимат деп коет. Ар бир региондун өзүнүн өзгөчөлүгү болот да. Биз негизи эле ушул багбанчылыкты өнүктүрүп өстүрөбүз деген, ушул тармак боюнча айыл чарбаны приоритет кылабыз деген пропаганда жүргүзгөн инсандар катарында биз ал жактан да карадык да. Атайын региондордо анализ жүргүздүк, мониторинг жүргүздүк, кайсыл жакка кайсыл сиз айткан культуралар жарайт деген нерсенин негизинде биз тыянакка келдик да. Мына мисалы Чүй областын ала турган болсок, Чүй областынын тоо тетик жактарына бул алманын культурасын отургузса болот экен. Бирок айрым сортторду тамдаш керек экен. Анда да сорт испытательный станцияларды өткөрүп, ошо алман сортторунда, көлдүн тоо тетик жерлеринде, көлгө жакын жерлеринде өзүнүн микроклиматы бар. Ал жерлерге жанагы өрүктүн абрикос деген болот го, чоңу. Ошосу менен анан семечковый культура деп коет. Бул семечковыйдын жанагы груша. Мүмкүн бизде ар кандай аталышты аталышат. Ошо эки тармакты ал жакта өстүрсө болот экен. Южный регионду, түштүк регионду ала турган болсок, түштүк регионду бул Баткен чөлкөмүнө кокон гиластын, ошол бүгүнкү күндө Баткен гилас, черешня деп коет. Ошол тармактын жаңы ыргалдуу технологиясы негизинде ошол жогоруда Абдулла Ташев айткан сортторду тиксе болот да. Бул жерлерде биз негизи эле эмнеге биз багбанчылыкты биз айыл чарба тармагында мындай локомотив катарында же приоритет тармагында киргизели деп атабыз. Бул ыргалдуу багбанчылык эски багбанчылыктын айырмасы. Биринчиден мисалы эски технологиядагы багбанчылык, атамекен технологиядагы багбанчылык 10 тоннадан 20 тоннага чейин түшүм алса, булар 30 тоннадан 100 тоннага чейин түшүм алса болот гектарынан. Рентабелдүүлүгү жогору эсептелинет. Анан өзү негизи эле айыл чарба кандай тармакта өнүгөт, өсөт. Бул айыл чарбаны өнүктүрүү жолу бир гана бул экспорт деп коет. Биз экспортко чыгышыбыз керек да. Экспортко чыгыш үчүн экспорттун өзүнүн талаптары бар. Критерий деп коет. 3 талабы бар. Биринчи талабы бул көлөмдү чогултуш керек, керектүү көлөмдү. Кайсыл мамлекетке, кайсыл жакка биз апарабыз, ошонун көлөмү болуш керек. Экинчи сапатына иштешибиз керек. Үчүнчү бас саясатын чечиш керек. Бул 3 тармакты чечиш үчүн биз көлөмгө чыгыш үчүн биз жаңы технологиядагы тармактарга өтүшүбүз керек. Ошол рентабелдүүлүгү жогору, ошол түшүмдүүлүгү жогору. Атайын ошондой биз эмелерди тамдаш, технология тандалышыбыз керек да. Биз сапатына өтүш үчүн сапаттуу көчөттөн башташ керек. Тигип аткан биз посадочный материал деп коет. Тигип аткан көчөтүбүз сапаттуу болуш керек. Бирок жогорку технология негизинен жасалыш керек. Атасы ким? Энеси ким? Атасы ким? Өзү кандай эме чыгат, ошону биз тастыктай турган сертификаттын негизинде жасалган көчөттөр негизине тигишибиз керек да. Бас саясатын ала турган болсок, мисалы биз эми экспорт биз үйрөнүп калганбыз. Биз Орус чөлкөм же Сибирь чөлкөмдөрүнө гана биз ориентироваться этебиз да. Россияга өткөрүш үчүн Россияда бүгүнкү күндө мисалы алман сортун ала турган болсок, Россиянын өзүнүн талаптары бар. Биз ошонун талаптарына жеткиришибиз керек да. Дүйнө жүзүндө ар бир мамлекеттин ар бир культура болгон өзүнүн талаптары болот. Калибровкасы дейбизби, баягы даамдуулугу дейбизби, же сыртындагы келбети дейбизби, бул стандартта болуш керек да. Бул стандартка бүгүнкү күндө ошол ыргалды технологияда багбанчылыкка өтсөк, ошонун негизинде биринчиден биз көлөмгө чыгабыз, объемго. Экинчиден биз сапатка иштеп чыгабыз. Сапаттын негизинде ал жерде илим керек, билим керек, чоң менеджмент керек да. Анан үчүнчүсүнө биз ошол Россия мамлекетине башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз бас саясаты менен чыга алабыз да. Себеби мисалы Европа бул 2014-кө чейин өздөрүнүн баягы геополитикасына, мамилесине чейин Европа Россияга алма поставлять этип турган. Мен Польшада 2014 алганда алардын в основном ВВПсын ошол айыл чарба тармагы көтөрөт экен. Чыгарган продукциясын булар Россияга поставлять этет экен, Сибиргечи. Сибирде бүгүнкү күндө 1,5 евродан алар алма алышышкан эле. Бүгүнкү күндө биз 1 еврога жетпеген баага биз Россияга жеткирип берсек болот да. Значит, биздин эртеңки күнү биздин чыгарган продукциябыз сапаты менен көлөмү жогору болсо, ошо менен биргенде эле бас саясатын чече ала турган болсок, биз жакынкы Россия мамлекеттерине, өнөктөш болуп кеткен Россия мамлекеттерге чыгарганы бизде жол турат да. Демек, биринчи биз сапатка иштесек, андан кийин саны өзүнөн өзү көбөйөт деген нерсени айткыңыз келип атат, э? Анан экспортко чыгарам деген биздин ишкерлер болсо, мисалы айталы, дагы жакында эле жакшы жаңылык болду, 1-2 ай мурда адашпасам,
Америка Кошмо Штаттарынын бир соода түйүнүнөн Баткенден чыккан өрүктү мындай сыймыктануу менен видеого тартыптыр да. Ушул сыяктуу дүйнөгө чыгарабыз десек, экспорттойм деген балким ошого даярдык көрүп аткан ишкерлер болсо кандай кеңештериңизди бересиз? Анан кийин кандай жолдор бар? Ар бир жактыкы өзүнчө кичине нюанстар бар болуш керек. Эми экспортко чыгыш үчүн мен баягы жогоруда айткандай эле ошол өзүнүн ар бир мамлекеттин өзүнүн талабы болот да. Экспортко чыгыш үчүн биз 3 тармактагы биз продукцияны иштеп чыгабыз да. Биринчиси бул биздин чыгарган продукция экологиялык таза болуш керек, же органик болуш керек, же болбосо определенный баягы НПК деп коет, өзүнүн нормасынын негизинде, ченем негизинде жасалган продукция болуш керек да. Ошо үчүнү чыгарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол сиз айткан Баткен областындагы чыгарган бүгүнкү күндө ошол продукциясы, өрүк продукциясы органикалык жакка жатат да. Алар органикалык түрү менен өстүрөт. Бүгүнкү күндө мына Абдулла Ташевич да байма-бай жарыялап келатат. Кантип органикалык түрү менен өстүрсө болот, кантип өстүрүш керек, кандай технология колдонуш керек, бул жакка ошол тармактарды алып баратат да. Андан сырткары биз экологиялык таза продукцияга да апарсак болот. Бул биздин атам замандан бери эле Кыргызстан дүйнө жүзүндө экологиялык таза мамлекет деп эсептелинип келет. Ошонун негизинде биздин жанагы өзүнүн критерийлери бар. Жанагы абабыз таза, мөңгүнүн суусу, андан сырткары жердин кыртышыбыз, потенциалыбыз таза дегендей эле. Ошонун негизинде биз ошону өстүрсөк болот да. Жакшы. Абдулла мырза, мынакей жогоруда да ушул бак тарактарды отургузуу жөнүндө айтып барат. Анан кийин биз көп жылдык жанагы беде эспарсет сыяктуу чөптөрдү айдап атабыз дегенди кошо кеттиңиз да. Анан эгерде ушул программаны угуп көрүп калган дыйкандар, фермерлер болсо ойлошу мүмкүн да. Анан биз фермадагы малдарды кантип багабыз? Эгерде 5 гектарда эспарсет айдалган болсо, 5 гектардын макул 2 гектарын ошо бактар аркылуу 3 гектар менен мен кантип багам? Эспарсет жетпейт мага чөп. Кандай тоюмдуу чөп же болбосо кайсы түрлөр менен мен кантип тойгузушум керек деген суроо жаралса, сиз кантип жооп берет элеңиз? Эми бул жерде баягы модернизация кылыш керек булар малдарды. Мына азыр Айыл чарба министрлиги сунуштап, азыр мына Новиковдор границаны жаап таштады. Ошол ачылып туруп, мына биздин азыр колубуздагы малдар кымбат сатылыш керек. Сатылып, булардын көбү кредитке алынган малдар. Кредит менен мал багып аткандар бар да. Булар кредиттерин жаап, адан ашкан акчага анан 10 баягындай бизде ошто кашеки деп коет. 10 кашеки уйдун ордуна 2 жакшы же 3 жакшы уй алып келиш керек. 10 кашеки уйдан 50 литр зорго сут алат. Бул жерде 3 болсо 150 литр сут берет. Ошондой модернизация кылып туруп, анан ошол 10 уй жеген чөптү 2 гектарын кыскартып туруп, ошол 3 уйга 3 гектардан чөбүн ошон жедирип 2 гектарын бак кылыш керек булар. Бул бир. Анан биз айтып атабыздар, жанагы тоо этектери деп Алтынбек айтып кетти го, тоо этектери жагына бак кылабыз. Мына ылдыйкы жактарды биз малга, тойтка, данга, анан баягындай жашылчаларга беребиз аларды. Ылдый жакты. Бар жокту бак кылып албайбыз. Мына өтө жагын, бай иштетилбей турган баягы 600 000 гектар кайракы жер бар го, ошол жакты иштетебиз. А бул жактарга биз рекомендация бербей атабыз. Айтабыз, бул жактар эмеге калыш керек. Эртеге бул жерде дагы бир тоyut чөптөрүн алып келебиз. Мен качантан бери айтып жүрөм да, амарант, сорго, судан, каллюпин, дагы рыжик деген аябай сонун чөптөр бар. Уруктуу чөптөр. Ошолордон алып келиш керек. Бул деген мына жалпы эле айыл чарбаны отуруп алып бир талдай турган мезгил келди да. Мезгил келди. Мына асфальттын ылдый жагына мына Чуйский көчө бар го. Ошонун ылдый жагына жашылча жемиштерге берели. Мына өтө жагын уже биздикин уже географически бөлүп койгон. Мына бакты бул жака кылды. Эгинде бул жака эк деп атат. Мына ошол жагын карашыбыз керек. Анан кийин баягы сурооңузга дагы кошумча да, биздикилер эмнеге экспорт кыла албайт? Биздикилер дегенде мына инем айтканда мониторинг жүргүзө албай атат да. Мына базарга бар, Москвага базарга кир, Food City'ге кирип ошол жерде көзүңдү чоң ачып кара. Мына Армян кандай алма сатып атат? Мына Азербайжан кандай алма сатып атат? Мына Молдован эмне сатып атат? Кандай өрүк сатып атат? Барып сура. Здравствуй, дорогой. Что за сорт?
Ай, Редчиф, дорогой, туда-сюда. Хорошо деп жазып қой. Почем идет? Барынан етеке. Барсаң, қырғыздың камаздары, тажиктердің камаздарынан да нарақта тұрады. Ылдыйда тұрады. Біздің барған жасылша жемістер ең четте тұрады. Ал жерге мысал үшін только Қырғызстанды билген орыстар бар. Бұл жерде нусрат жоқ дейді. Бұл жерде витамин еш нәрсе жоқ. Мына қырғыздардікі ең таза деп ошолар барып алады. Бирок ошол баягы Редчиф алмасы оптом 80 рубльден сатылып жатса, біздің алмалар барып 40 рубль, 35 рубль аран кетеді да. Ошон үчүн мониторинг жүргүзүп, барып ошол Армениядан, ошол эле Молдовадан, ошол эле Польшадан келип аткан, Ирандан келип аткан алмадан ошол эле сортун Кыргызстанга отургузуш керек дагы. Ошол эле сортту алып барып туруп, биз дагы ошондой баада сатышыбыз керек. Керек болсо дагы жогорураак кылып. Себеби дегенде биздикинин ичи, содержаниясы да сонун. Не только вид, представлениясы, и содержаниясы да сонун да биздикин. Ичи толтура витамин болот биздикиничи. Анын буну деген мындай жарнамалаш керек да. Мына мисалы үчүн дорогой бир мисалы үчүн бир конокторго, же бир мындай немелерге барып катышып, ушунун брендти элге танытып, киргизский Редчиф. Это особенные яблоки. Деп ушу билиндире башташ керек да. Бунун бардыгы сөз менен, эме менен кетет. Бирок бизде өтө чоң утуш бар. Азыр бир 400 миңдей кыргыз орус жарандыгын алган да биздикилер. Эртеге баягы биз 2 миллион гектар жерге баг отургуза турган болсок, 3 миллиард дарактан бизде эң эле дегенде ар биринен 10 килограммдан түшүм алганда бизде өтө көп түшүм болот. Мына ошолорду Россиянын, Казакстандын бардык чөлкөмдөрүнө сата турган биз ошолорго шарт кылып беребиз ошо кыргыздарга. Органический магазин ачып беребиз ар бирине. Барып туруп ошол жерде алар эч жерде иштебейт дагы, бизден чыккан продукцияны эле сатып коюп окат кылышат. Алар чистый инвестиция. Биздин ошол реализаторубуз, маркетологдорубуз даяр турат да биздики. Бирок биз шарт түзүп беришибиз керек Кыргызстан. Үзгүлтүксүз товар менен обеспечить турушубуз керек да. Кагын кактай жеткирип берчүбүз, согун соктой апарып турушубуз керек. Мөмөсүн мөмөдөй, сезонный эмелер бар, вареньялар бардыгын биз жеткирип, ошол жерге Кыргызстан органик кичине гана магазинчик кылып туруп, ошол жерде бренд кылып, ар бир магазин күнүгө болбоду дегенде 20 рубльден сода кылып бере турган болсо 20 миң рубльден. Ар бир 400 миң магазин бир күндө бизге канча миллиард киреше киргизип турат биздин Кыргызстанга. Мына ушуларды ойлош керек. Биз деген өтө сонун азыр чачылдык. Жалаң пайда келтире турган жолго түштүк. Мунун бардыгын кармап, иштетип кете турган баш керек да. Эми ушун мынакей дээрлик тажрыйба топтоп келип аткан сиздерге окшоп иш жүргүзүп аткандар дагы мындай бар. Эми уучубуз кур эмес да. Жок десек дагы жарашпай калат. 10догу 20лаган балким 100дөгөн ишкерлерибиз бар. Жана сиз айткандай ошол сет жакка чыгып сата тургандар дагы бар. Анан берейин деген суроо, мамлекеттик деңгээлде биз кантип саясат жүргүзүшүбүз керек? Мисалы, же балким ар бир үйгөбү, же ошол кайсы бир коомдун бөлүгүнөбү мындай милдеттенме катары жүктөшүбүз керекпи? Азыр Алтынбек ошол суроого жооп берет. Алтынбек бул качантан бери экөөбүздүн бир программабыз бар. Бул жерде сиз жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө мамлекет кандай кылып өзүнүн элине же дыйкандарына жардам бере алат да? Биз алыска мамлекеттерди албай эле коелу, жакын Казакстан мамлекетин ала турган болсок, бүгүнкү күндө ошол багбанчылыктын жаңы технологиясын өтүп аткан дыйканга, багбанга бүгүнкү күндө алар субсидия берип атат. Мисалы, мен бүгүн бир жаңы технологияда багбанчылыкты баштап атсам, мисалы алганда да $100,000 кете турган болсо, анын $50,000 бул мамлекет берип атат, субсидировать этип атат. Мисалы мен тамчылаа сууга ыкмасын колдоно турган болсом, 50% мамлекет, 50% мен өзүм каражатыман кетириш керек болуп атат да. Бул мамлекеттик колдоо деп коет. Андан сырткары айыл чарба министрлиги эмне иш аткарыш керек? Бул баягы айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугун коргогон азык түлүк коопсуздугун түзүп берген эме ишкана катары, функционалдуу орган катарында алар бүгүнкү күндө жерлерди жайгаштыруу, жерлерди ревизиялап, жерлерди кайсы тармакка кандай культураларды эги боюнча саясат жүргүзүш керек болуп атат. Жерлердин баарын анализден өткөрүп,
ал жердин баарын инвентаризациядан өткөрүп текшерип ошол жерлерди анан бөлүштүрүш керек болуп атат ыйкандардын эмесине жараша. Анан сиз айткан биз өзүбүздүн мисалы багбанчылык боюнча биз өзүбүздүн багбанчылык ошо ыргалдуу багбанчылыкты кантип өнүктүрөбүз деген биз өзүбүз жеке программа иштеп чыгдык. Биз Борбор Азия багбандар биримдигинин жөнүнө түзүп коюп түптөп коюп эле ошонун негизинде чыгып алып эле ал боюнча кыйкырык жүргүзүп эле же бир кандайдыр бир тармактарга чакырып эле иш эмес. Биз биринчи Борбор Азия багбандар биримдигин түзүп аткандын алдын биринчи биз элдин бүгүнкү күндө көйгөйүн багбанчылык боюнча элдин бүгүнкү боюнча ошол тармакта жүргүзүп аткан ишмердүүлүгүн андан сырткары эмне ал жерде көптөгөн буларда ушундай проблемалык жактар болуп аткан жагын анализдеп чыгып анан ошол биримдикти түптөдүк да анан анын негизинде биз атайын программа иштеп чыктык, концепция кантип багбанчылык тармагын өнүктүрүп өстүрсө болот деген. Бүгүнкү күндө биз элге туура 3 жыл 5 жылда биз элге бир баягы каржы жагынан каржы институт тармагын чечип бере албадык же бир технологияны толук кандуу окутуп үйрөтө албадык, бир окуу борборлорду ачып берип ал тармактарды жүргүзө албадык. Бирок биз бүгүнкү күндө Борбор Азия багбандар биримдиги элге маалыматты жана ушул ыргалдуу багбанчылык боюнча элди тартуу боюнча өтө чоң иштер жасап койдук да. Эл бүгүнкү күндө 90% эл этели бүгүнкү күндө ыргалдуу багбанчылык деген түшүнүк алып калды. Эми бул жерде дагы бир көйгөй жаралып атат да. Элдин 90% эли бүгүнкү күндө эл этели багбанчылык кылган эмеси бар, ою, максаты, жасай турган калоосу бар. Бирок жасаш үчүн бүгүнкү күндө финансы каражат керектелет да. Бул чоң каражат талап кылып атпайбы жаңы технология үчүн. Ошонун негизинде биз Абдулла Ташиев менен биргеликте Борбор Азия багбандар биримдигинин жамааты менен 1 айыл 5 сотик, 1 айыл 10 сотик деген атайын долбоор иштеп чыктык. Ал долбоордо 1 айыл же айыл өкмөт, 1 айыл өкмөттө 6 айыл болсо, ар бир айылда 100 түтүндөн болгондо дагы ошол жерде 10 үй чыгып 1 айылдан биздин 10 сотик деген программабызды кабыл алып, ошондон 10 сотиктен ар бир айылда 10 түтүн тиксе, андан сырткары аны 6 түтүнгө көбөйтсө, уже 60 түтүнгө айланып атпайбы? Бул 66 гектардын багын тигип коет да. Буларда өзүнчө бир чоң көлөм чыгып калат. Бирдей сорттуу, бирдей культураны тиге турган болсо, бул көлөм чыгат. Ошол мисалы бүгүнкү күндө биз ар бир булардын ийне жибине чейин эсептеп, андан сырткары калькуляциясын, ийне жибине тыйынына чейин канча каражат кетет, канча каражат кайра оккупайт этет, кантип табат акчаны, кантип киреше киргизетине чейин эсептеп койгонбуз. Мисалы мен жеке адам катарында ошол программанын негизинде 10 сотик бакты тиксем, 10 сотик багыма мен бүгүнкү күндө финансылык жактан каражат ала турган болсо 200 миң каражат кетет. Мен ал каражатка эмне кылам? Сом менен, Сом менен. Бул биринчиден 10 сотик жерге. Мен биринчиден бул каражатты жана сапаттуу көчөтүн алам. Андан сырткары тамчылатуу сыгар ыкмасын негизинде ошондой инновациялык тамчылатуу сыгар ыкмасын колдоном. Андан сырткары аны эмесин тосом, ограждение кылып, анан ага керектүү шпалердин стойкасын алам, үстүн жабам. Бирок 10 сотикти чакан гана мен бак кылып жасап коем да. Анын экинчи жыл эмес, 3-үнчү жылдан баштап түшүмгө кирип баштайт. Булар түшүмгө кирип 3кө бөлүнөт. Биринчи бул техникалык түшүм деп коет. Бирден экинг алат, себеби көчөт түшүм алды деген. Өнү түшүм алды деген. Экинчи базовый урожай деп коет. Бул түшүм деп коет. Бул базовый деген бир мисалы 10 тонна алдым, 5 тонна алдым деген бул түшүнүк да. Масса урожай деп коет, уже толук кандуу базарга көлөмгө чыга турган түшүмгө кирет да. Бул 10 сотиктики биз эсептеп чыктык. 10 сотиктики бул 10 тоннадан 20 тоннага чейин түшүм алса болот. 10 тонна бир айылда бир түтүн алып атса, 10 түтүн тиксе, уже 10 тонна алында 100 тоннаны жасап коюп атат. Ал жерде бир айыл өкмөт эле бир 600 тонналык уже объемду жасап коюп атат да. Ошондой биз атайын механизмдеринен бери иштеп чыктык бүгүнкү күндө. Аны кантип киргизет, кантип программаны жасайт, кантип аны тигет, аны кантип карайт, атайын бул бакты кароо программасын, календардык кароо программасын да иштеп чыктык. Календардык программасын негизинде кантип карап, кантип өстүрөт, кантип түшүмдү алат, аны кантип калибровка кылат, кантип бул базарбап, заманбап кылып ошол түшүмгө киргизеткен механизмине чейин программасын иштеп чыгып койгонбуз. Ошонун негизинде ошентип киреше булактарын айландырып кетсе болот. Бул айыл чарба тармагынын багбанчылыкты көтөрүү бирден бир жол болуп эсептелет. Демек азыркы сиз 5 сотук 10 сотук деп мындай кичирээк гана көлөмдө айтып аткансыз да. Буну айтканда мен эмнегедир шаардагы жаңы конуштар эсиме келди. Чүйдүн жери дагы багбанчылык аябай эң ыңгайлуу жер деп эсептелинет. Азыркы ошондо жаңы конуш Ак Ордо, Алтын Ордо, Ала Тоо деген сыяктуу бир канча жаңы конуштардын баары тең ушундай механизммен кете турган болсо,
демек даяр продукцияны өзүбүздүн базар үчүн дагы сырт жагы үчүн дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Эми биз шаардык жанындагы конуштарды эске алган эмеспиз. Себеби бизде бул шаардын конуштарында баягы турак жай жаатындагы бул жерлер, участоктор кичинекей болуп эсептелинет да. Мисалы биз элетти алганбыз да, айрым элеттерде бир эле короосу 16 сотикке чейин, 8 сотик, 20 сотик жерлери бар да. Анын бир 5-6 сотик же 20-10 сотик жерин бул огород кылып алганда бирок ал жерден эч кандай киреше албайт. Биз ошол огороддон да киреше кирсин деген ойлоп чыктык да. Ошол мисалы мен бүгүн 10 сотик жерге бак тиксем, 10 сотиктен 10 тоннадан 20 тоннага чейин түшүм алсам, бул 10 тонна деген 400 000 киреше деген. 20 тонна деген бул 800 000 киреше деген. Мен ал кирешени көргөндөн кийин мен биринчи балам Россияда иштейт, мисалы да, мен чоң адам болсом, 50 жашта адам болсом, мен балам Россияда иштейт да. Мен бүгүнкү күндө 400 000 кирешеге кирсем, мен баламды Россиядан чакырам. Балам, ушуну дагы 10 сотикке кошойлу, 20 сотикке жеткирейли. Сен да ошо кирешеге кир. Балам ал жактан келгенден кийин, мисалы, ошол 20 сотиктен 20 тонна, 40 тоннага чыккандан кийин менде дагы бул желание пайда болот. Калоо дагы күчөйт. Мен калоом күчөйт. Мен кошуналарды чогултам. Биз жерибиз бул жерде да кошунабыз, тиги талаада да кошунабыз. Биз баягы биригейли, кооператив кайра түзөйлү. Ошонун негизинде ошентип биз баягы багбанчылыкты жайылтып, ошол тармак, ошол эме интенсивдүү жыргал карыш болуп көбөйүп кете берет да. Анан бул жерде менде бул тармак өзүнчө бир чоң тема, бул чоң программа да. Бул программаны да бир өзүнчө бир эфир болсо аларды да айтып беребиз. Жакшы. Абдулла мырза, мынакей. Азыр жана биз Алтынбек мырза менен жалпы Кыргызстан региондору боюнча сүйлөштүк эле. Азыр мен ушул эң суук деп, аба ырайы кышы узак, кыш эрте келип, кеч кетип, кайра жаздагы кечеңдеп келген аймактар жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Жетөгөз, Чаткал, Алай, Нарындын бир канча райондорунда чоң Алай, ушуга окшогон жактарга кандай бактырактарды же болбосо алманын, өрүктүн, алчанын дейбиз, кайсы түрлөрү ыңгайлуу? Буларга, бул жерлерге мен бардыгына барып келдим. Ушунчалык суук экен ал жерлер. Анан жерди дагы баягы бирөөлөр суу киргизип аткан экен. Биз барып көрүп, ошо тоң кээки жерлерине 1,5 метрге чейин, 2 метрге чейин да түшөт экен мына нарында. Анан мына биз азыркы ыргалдуу багбанчылыкта мына полукарликтин тамырлары 1 метрге түшөт. Булар ал жакта чыдай албайт. Анан биз аларга сунуштадык да. Эң суукка чыдамдуу мына смородина деген бар. Карагат, брусника, морожка, клюква, калина деген бар. Анан кийин ежа малина, малинанын өзү бар. Крыжовник толтура бадалдуулар бар да, чычырканак бар, өзүнүн окультурный момундай эле болуп өсөт да. 1 метрге жетпеген бою. Мына ушуларды отургузуш керек. Эми булардын вареньясына мына Средняя Азия, Орто Азияда талап ушунчалык чоң да. Мына жөн эле биз ошол границада Кадамжайдын малинасын жөн эле ташып кирип кетет. Өзүчкүлөргө да калбай калат. Себеби дегенде бизде малина аябай дамдуу да. Үскөлдүн карагаты, Нарындын, Алайдын, Чоң Алайдын, Алайкунун, Чаткалдын карагаты деген укмуш болот. Биз деген бул жерге сырьё болсо, анан байлар ошол жерге завод фабрика курушат. Анан ушунда бирдиктүү стандарт киргизишибиз керек банкага. 330 граммдык банка Кыргызстан боюнча бирдей этикетке, бирдей банка болуш керек. Дүйнө жүзүнө чыгарганда, мисалы үчүн биз азыр эмне айтып атабыз? Бир түр алма отургузайлы, бир аймакка. Мына мисалы үчүн апеллителин жанына коюп туруп, мисалы үчүн гренесинтке редчифти апеллител кылып, же болбосо голден делешест апеллител кылып туруп, основной сортумду алып, мына сортторду азайтайлы деп атабыз да. Чтобы объем чыксын. Объем чыга турган болсо, бир эле Кировский деген магазин бар экен. Ошонун жөн эле бир сезондук сураган алмасы 5000 тонна сурап атат да. 5000 тоннаны бизде деген чыкпайт да мындай алма. Биз өзүбүзгө дагы жок да мындай алма. Мына ошон үчүн биз ушул иштердин бардыгын мындай аймакка бөлүп туруп, бул кадимкидей
ушундай программа болуш керек да. Отуруп, мындай үстүндө карап отуруп, Кыргызстандын картасын жайып алып туруп, так, эмнерге карагат болсун, эмнерге өрүк болсун, эмнерге бадам, эмнерге жаңгак, эмнерге коон, эмнерге дарбыз, эмнерге помидор деп бардыгын чечип, ушунун бардыгын киргизип айыл чарба министрлиги дыйкандарга акча алып бергенден коркпош керек. Дыйкандарга субсидиялар келеби, мисалы үчүн баягындай грантовый акча берем дейби, коркпой алып берип туруп, ушундай иштерди аткарыш керек да, коркпош керек. Өткөндө 50 миллион доллар келген экен. Чехиядан дейби ошакта. Ошону коркуп ала албай коюштур да. 50 миллион эмес, азыр мага 500 миллион мага бергиле, мен бардыгын эсебин чыгарып туруп, ордуна коюп иштетип коемун. Себеби дегенде менин көзүм жетти, мен аймактардын бардыгын эмне керек экен, ким сууга муктаж, ким баягындай эмеге, баягындай каналга муктаж, кимге канча көчөт керек, ким эмнени каалап атат, ошонун бардыгын биз уже түшүнүп бүттүк Борбор Азия багбандар биримдиги. Ошон үчүн мына акча алгандан коркпош керек. Айыл чарба деген бизде бир жүгөрүнү отургуза турган болсоң, ошол жүгөрү 2400гө көбөйүп атат. Бир будайды отургуза турган ошол 90го көбөйүп атат. Бир малды бага турган болсоң, ошол 2 мал болуп атпайбы? Бул кандай дотацияда отура турган министерство бул? Бул деген наоборот бардык министерствоны каржылап, керек болсо Кыргызстанды бага турган. Голландияда 210 миллиард доллар киреше көрөт экен. Айыл чарбадан. Мейли биз ошонун эң жарымынан эң азын көрөлү, 10%. Бизде дагы сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону пайдаланышыбыз керек да. Демек, биз айыл чарба багытында ушул айыл чарбага көбүрөөк эле инвестиция кыла турган болсок эле, бир өзүнүн түшүмүн 2-3 жылда берет десек болот экен, мындай комплекс отургузуп аткан бактарына Алтынбек айтты го, 2017 жылы отургузулган бак 2018 түшүм берди. 2019 берди. 2020 берди. Мына 3 жыл түшүм берип атпайбы? 2017 жылы отургузулган бак. Биз сунуштап аткан бактар ошондой. Тез түшүмгө кирет. Янан 1 гектарга көп батат. Териш оңой, дарылаш оңой. Обслуживание кылыш оңой. Сууктан сактап калышса болот. Мөндүрдөн сактап калса болот. Бул деген өтө ыңгайлуу да бул. Мына ушуга өтүшүбүз керек да. Бардыгыбыз. Артыкчылыктары өтө көп. Алардын бардыгын кийинки программаларда Кудай кааласа кеңири токтолуп, ар бир позицияга алмадай, баткен келеске баткенкелестей, өрүккө сортторун айтып, бардыгын айтып берип турабыз Кудай кааласа. Жакшы, чоң рахмат, урматтуу коноктор. Менимче көрүүчүлөр дагы ыраазы болуп болуш керек. Радио угуучулар дагы эң кызыктуу, анан эң керектүү программалардын бири болду. Келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүнкү студиябыздын коноктору Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин төрагасы, жана ошондой эле Эргешев Алтынбек, Алмагро жоопкерчилиги чектелген коомунун техникалык директору. Сиздер болсо бул программаны Марва телеканалынан жана ошондой эле Насыйкат радиосунан угуп көрсөңүздөр болот. Ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөн Марва ТВ, телеканал Марва деген аталышта издеп таба аласыздар. Бүгүнкү программаны мен Таалай Мамбетов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.